بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly жамаат, Құдай Таала барыңыздардың қылған ибадаттарыңызды қабыл қылған болсын. Мына ушул берекелүү ыйык жума күнүндө кылган дуа тилектерди, ибадаттарды, намаздарды Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун, ката кемчиликтер болсо кечирген болсун иншалла. Ар бирибиздин күнөөлөрүбүздү кечирип, Құдай Таала өзүнүн даражасындагы, өзүнүн алдындагы даражабызды көтөргөн болсун иншалла. Басып келген ар бир кадамыңыздарга Құдай Таала жакшылыктарды, хасанаттарды, сыйлыктарды жазган болсун. Кыямат күнү ар бирибиз өзүбүздүн соолуттарды көргөндө таң калып, ушул меникиби деп таң кала турган күн келсин иншалла. Ар бирибиз кыяматта Аллах Тааланын биздин күнөөлөрүбүздү кечирип койгондугун көргөндө, Аллахтын алдында: "Я Алла, кайсы кылган ибадатым үчүн мен ушул чоң күнөөлөрүмдү кечирдиң экен" деп сүйүнө турган күн баарыбызга келген болсун иншалла. Урматтуу жамаат, бүгүн сиздер менен азын олак кеп кыла турган тема бул мусулман адамдардын убадасына бекемдиги деген тема экен. Убада деген эмне? Ислам дини ушул убадага да кийлигишеби деген адамдар бар да. Ислам дининдеги негизги бөлүктөрдүн бири ибадат, ибадаттан кийин муамалат деп коет тугандар. Аллах менен болгон мамилебиз ибадат, намаз окуйбуз, орозо тутабыз, Аллах менен болгон мамилебизди түзөйбүз. Андан кийинки орундагы бул муамалат. Экөө муамалат дегени мамиле. Адамдар менен болгон мамиле, кошуна менен болгон мамиле, жалпы сизди курчап турган айлана чөйрөдөгү адамдар менен болгон мамилебизди Ислам дини муамалат бөлүмүндө үйрөтөт. Муамалат бөлүмүндө үйрөтөт. Бул муамалат менен ибадат тугандар куштун эки канаты сыяктуу. Куштун эки канаты сыяктуу. Эгерде бир адам ибадатка бекем болсо, намазын окуса, орозосун кармап, Кудай Таала менен болгон мамилеси бышык болсо, бирок муамалатта, адамгерчиликте, мамиледе сылабый боло турган болсо, бул куш бир канат менен уча албаган сыяктуу эле болуп эсептелинет тугандар. Мусулман адам качан ушул эки канатын тең кайрап, эки канатын тең не кылат? Күчтөндүрүп, мамиледе дагы, ибадатта дагы бекем болгондо ошол мусулман, чыныгы мусулман болот. Кудайдын алдындагы жакын, Аллах Таалага жакын момун пенде мына ушул болот тугандар. Муамалат деп мамилелердин арасындагы эң чоң ролду ойногон нерсе бул убадага бекем туруу болуп эсептелинет тугандар. Убада дегенди Ислам дини шариятыбыз ушунчалык бекем орунга койгон, убадасын аткарбаган мусулманды керек болсо пайгамбарыбыз хадиси менен мунафыкка чыгарган тугандар. Мунафыкка чыгарган. Пайгамбарыбыздын хадисин билесиздер, 3 белгиси бар мунафыктын. Мунафык деген эмне десе, эки жүздүү адам. Мунафык деген кафырдан дагы бетер тугандар. Кафырдан дагы бетер. Аллах Таала мунафыктарды ушундай бир жайга салат, тозоктун түбүнүн эң түбүнө мунафыктар түшөт тугандар. Ошол мунафыктын белгиси 3 деген пайгамбарыбыз. Ошонун бирөөсү, биринчиси эмне? Ида хаддаса каззаба. Биринчиси, эгерде сүйлөсө, кандай сүйлөйт? Жалган сүйлөйт. Мунафык ушундай адам болот экен. Сүйлөсө эле жалган сүйлөйт экен. Экинчиси, ва ида ваада ахлафа. Уада кылса дейт, уадасына хилаф иш кылат, уадасын бузат. Каалагандай бузат. Уруп ойнобойт сага берген уадасынчы, мисалы үчүн. Көңүлгө албайт, көңүлдүн сыртына өткөрөт, сага айткан уадасын унутуп эле коет керек болсо. Эртең палан жерге жолугабыз деп ооз үчүн айтып койгон, аны унутуп эле калган өзү. Көңүл бурбайт. Уада деген некенин башка бирөөнүн убактысын өлтүрүп атасыңбы? Тиякта сага окшогон адамдан 10 адам сени күтүп аткандыр балким. Ошонун бардыгын уруп ойнобойт. Бул эмне экен? Уадасына хилаф кылган адамды ошол мунафыктын бир сыпаты болуп эсептелинет экен. Үчүнчүсү, ва иза тумина хана. Эгерде бирөөдөн аманат ала турган болсо, анын колуна аманат түшүп кала турган болсо, ошол аманатка кыянат кылат. Аманаттын эң жөнөкөйү бул акча. Бирөө сага акча берип турду аманатка, ошону кыянат кыласың. Достор арасында бирөөнүн акчасын чогултуп атасың, ошого кыянат кыласың. Достор чогултуп койгон 10 000 сомду өзүңдүн акчаңдай пайдаланасың. Мына ушул кыянат болуп эсептелинет тугандар. Эгерде бир адамда ушул 3 сыпат чогул боло турган болсо, ошол адам тезинен тобо кылыш керек экен. Ар бирибиз өзүбүздү жакшы билебиз, кандай экенибизди. Ар бир адам өзүн жакшы билет. Сүйлөп атат, калп сүйлөп атса, уадасын аткарбай атса, же болбосо
Аманатка кыянат кылып аткан болсо, бул адам Алланын алдында тезинен кайтып, тезинен тобо кылып, Аллага жалыныш керек. Эмне үчүн? Анткени бул адамда мунафыктын сыпаты болуп атат. Ошон үчүн туугандар, уада берип аткаруу бул исламдагы эң фазилеттүү амалдардан болуп эсептелет. Кээ бир адамдарды көрсөң көзүң күйөт. Бирөөгө жөнөкөй нерсеге сөз берсе дагы ошого так турат. Бул адам бардыгына жагат. Бардык адамдарга уада берген адам жагымдуу болот туугандар. Уада бергенмин аткарам дейт. Бирөөгө бирдемкени сатканда деле уадасын аткаруу бул чыныгы эркектин, мужиктин сыпаты да, туурабы? Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману ауфу бил уқуд." О иман келтиргендер, о момундар дейт. Аллах Тааланын бар экендигине ишенгендер, пайгамбарыбыз Аллах Тааланын элчиси экендигине, бизге жиберген пайгамбар экендигине ишенгендер, момундар, имандуулар деп бизге кайрылып атат Аллах Таала. Не деп атат? Ауфу бил уқуд. Уадаңарды бекем кармагыла деп атат. Уадаңарды аткаргыла деп атат. Демек Кудай Тааланын түзмө-түз буйругун, эгер уадаңызга турбай аткан болсоңуз, Кудай Тааланын берген түзмө-түз буйругуна каршы иш кылып атасыз. Демек туугандар, уаданы аткарбаганга шарият, ислам дини мына ушундай көз караш менен карайт. Аллах Таала адамдарды, момундарды, имандууларды, эгерде бул нерсеге ишенбей аткан болсоңуз, бул момундарга айтылган нерсе. Уадаңа бекем тур, уадаңды аткаргын, аманатыңа кыянат кылбагын деген буйруктар бул момундарга тиешелүү. Аллах Таалага ишенген мусулмандарга тиешелүү. Эртең барам, эртең акчаңды кайтарып берем, эртең палан жерде жолугабыз, бияктан чай ичебиз. Жөнөкөй ушундай сөздөрдү айтып кое беребиз да, ооз учундачы. Эртең келгенде ал адам күтүп отургандыр балким сизди. Кээ бир адамдар бар, уада бергенде жеп жеңил уада берет. Болду досум, иншалла барабыз деп коет, ошо ойдон жок да. Таппай каласың, эртеси күнү чалсаң, даже телефонуңду албай коет. Ушундай адамдар бар. Жашообузда кездешет мындай адамдар. Ошондой адилетсиздикти, ошондой уадасыздыкты сизге кылса кандай жаман көрөсүз, мисалы үчүн, туурабы? Ушундай адилетсиздикке кабылган адам канчалык жини келет ичинен, канчалык ушундай ыза болот, бул адам мазлум болот туугандар. Эгерде бирөө уадасына хилаф иш кылып аткан болсо, уадасын бузуп аткан болсо, ошол уадасына ишенип калган адамдар мазлум болот. Мазлум болот. Мазлумдун дуасы кабыл болот. Эгерде сиз зулум кылып аткан ошол адам бирдемке деп каргап коюп дуа кылып кое турган болсо, ишиңиз оңолбой калат туугандар. Анткени мазлумдун дуасы кабыл болот Алланын алдында. Сиздин берген уадаңыз бирөөгө зулум бериши мүмкүн. Уаданы ошон үчүн берип атканда ойлонуш керек. Аллахтын алдында ушул уадамды аткара аламбы? Бул деген сөз уадасын аткара албай калган ар бир адамды мунафикка чыгаруу деген сөз эмес туугандар. Бул деген сөз кээ бир адамдар мисалы үчүн уада берет, чын жүрөктөн аткаргысы келет, бирок кандайдыр себептерден улам бара албай калат, кандайдыр себептерден улам убагында кайтара албай калат, кандайдыр себептерден улам уадасын аткара албай калат, туурабы? Мындай учурда эмне кылат? Чалып кечирим сурайт. Эй тууганым, кабарым берет. Мен уадамды аткара албай калдым, кечиресиң. Мен ушундай аткаргым келди эле, мындай себептери болуп калды, кечиресиң. Мен туура эмес кылдым, сиздин акыңызга кирдим, акыңызды кечириңиз деп адалдап коюш керек туугандар. Жөндөн жөн эле жоголуп кеткен сыпат бул мусулмандардын сыпаты эмес. Барам дедиңизби, барып коюңуз. Бара албасаңыз чалып коюңуз. Тууганым, мен бара албай калдым бүгүн. Мондай зарыл иштерим чыгып калды. Эртең барам, макулбу? Жок, макул эмес, мен келип күтүп отурам десе, анда айла жок барышыңыз керек болот. Жок дегенде чалып кечиримин сурап өзүрүн айтыш керек. Бул мусулмандын сыпаты болуп эсептелет туугандар. Аллах Таала Кур'ан Каримде дагы айтат. Муъминун сүрөсүнүн 8-аятында: "Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун." Момундар кимдер деп момун адамды сыпаттаганда Аллах Таала айтат. "Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун." Момундар ушундай адамдар дейт. Момунмун деп Аллах Таалага ишенген адамдар булар эмне кылат дейт? Аманаттарына жана уадаларына бекем турат дейт. Эгер аманатыңызга бекем туруп атсаңыз, уадаңызды бекем кармап аткан болсоңуз, демек Аллах сыпаттаган момун адамбыз иншалла. Эгерде уадаңызды бузуп, ойду тоону сүйлөп, болбогон шылтактар менен адамдарды убара кылуу менен алектенип аткан болсоңуз, сиздин жүзүңүз экөө экендигин элестетип кое бериңиз эми иншалла.
Туғандар бұл дүйнөдө ептеп качып кутулуп, бир шылтактарды айтып, жалгандарды токуп, биринин үстүнө биринин кепкасын бирге кийгизип жүрүп кутулушубуз мүмкүн. Бирок Алланын алдында эч качан кутула албайбыз мындай сыпаттар менен. Бирок Алланын алдынан эч кайга качып кутула албайбыз, туғандар. Кээ бир адамдарга убадасына ишенип бир жерге барасың. Же болбосо убадасына сен ашарга чакырасың кээде. Бир жашоодон көбүнчө болуп аткан учурлар ушундай да. Үй салып атасың, же бир баштапкы демге салып атасың, досторуңа ишенип чаласың, туугандарыңа чаласың, туугандар ушундай ашар кылып аттым эле, бир 10-15 кишинин жардамы керек болуп атат десең, болду барабыз деп 20 киши айтат. Билесиздер, баарыбыздын башынан өткөн ушул нерсе. Болду досум барабыз деп 20 киши убадасын берет. Жакшы болду, 20 кишиге даярданасың. Бир кой соёсуң 20 кишинин курсагын тойгузуш үчүн. Ошончо кишиге продукт аласың, канча расход кылып. Эми жумушумду бүтүрүп алайын, ушулар жакшы жардам берет деп сүйүнөт ал киши ичинен кудуңдап, бар убадасын берди деп. Эми эртеси болуп жумуш башталайын дегенде карасаң 5 киши келет, 6 киши келет. Калган эмне болду? Бирөөсүнө чалсаң, абеттен кийин барам дос дейт, беймарал эле. Бирөөсүнө чалсаң, дос, бүгүн бара албай калдым, эртең барам дейт. Бирөөсүнө чалсаң, сага унутуп калдым го дейт, кадимкидей элечи. Кантип мусулман адам сыпаты ушундай болот, тугандар. Мусулман адам убадасы берсе так аткарат. Аткара албаса чалып айтып үзүрүн кечирип алдын ала айтат. Мына ушул убадасына бекем болгон адамдын сыпаты, тугандар. Бул убада так аткарылбаса, коомчулукта адамдардын бири-бирине ишенүү деген сезим жоголуп кетет, тугандар. Эң жөнөкөй мисал, адамдар карыз алганда убада берип карыз алат, билесиздер, Досум, бир жумадан кийин ушул 10 000 сомду кайтарам деп туруп карыз алат. Карыз алгандан кийин бир жумадан кийин кайтарса, бул чыныгы мусулмандык. Адамдар ортосунда ишенич бекемдейт. Бир айдан кийин десе, бир айдан кийин кайтарып берсе, убадасына так аткарса, мына бул чыныгы мусулмандык. Бул адамдар ортосундагы, мусулмандар ортосундагы мамилени бышыктайт. Сизге карыз берген адам эртең башкасыга да бериши мүмкүн, башка чыныгы муктажга. Сиз убагында кайтардыңызбы? Мусулмандар жакшы экен деп башкасына да карыз бериши мүмкүн. Эгерде сиз убадаңызды аткарбай карызды кечип бере турган болсоңуз не болот? Кесепети кандай айтайынбы, тугандар? Кесепети мусулмандар бири-бириге ишенбей коет. Сиз эми 5 000 сом, 10 000 сом экен не болот эле деп сейребей жаткан ошол аманатсыздыгыңыз, убадага бош турган сиздин сыпатыңыз бүтүндөй мусулмандар ортосундагы мусулмандардын бири-бирине болгон ишеничин жоготуп атат, тугандар. Бул эң жаман нерсе. Мусулмандар бири-бирине ишенбей калгандыгы үчүн анан кийин тияктан процентке карыз берем дегендер келген. Ушинтип башталган, тугандар. Эгерде биз мусулмандар бири-бирибизге ишенгенибизде, ага ини бири-бирибизге ишенгенибизде, тага жээм бири-бирибизге ишенгенибизде, кошуна колоң бири-бирибизге ишенип акча аласа бересе кылып турганда, ушул кредит деген нерсе, сүткордук деген нерсе кирбейт эле биздин арабызга. Чогултуп койгон кошунаңыздын 10 000 доллар акчасы турат тиякта. Сизге ишенбей калгандыгы үчүн бербейт ал акчасын. Сиздин жанагы жалганыңыз үчүн, сиздин убадага турбагандыгыңыз үчүн акчасын бербейт сизге. Банктан карыз алсаңыз проценти менен убагында төлөйсүз, история бузулбасын. Барыңыздар билесиздер, Эмне үчүн бирөөдөн карыз алсак, кайтарып бербейбиз убагында? Ал сага процент кошпосо, өзүңдүн тагаң болсо, тууганың болсо, жээниң болсо, эмне үчүн алган акчаңды кайтарып бергиң келбейт? Алладан коркпойбузбу биз? Кудай Тааладан коркпой калдыкпы биз? Эмне үчүн мамилелерге сус болуп келатабыз? Эмне үчүн сүйлөсөк жалган сүйлөп атабыз? Досум эртең берем деген жалган эмне үчүн токуп атабыз биз? Бере албасаң, айт да алдын ала чалып, үзүрүңдү айт да. Мүмкүнчүлүк болбой атса, тууганым ушундай болуп атат, күтө турасыңбы деп, жоголуп кетпестен, телефонду өчүрүп койбостон, 1000 жолу чалса да албай койбостон. Бул мусулмандын сыпатыбы ушул жоголуп кете турган, туугандар? Ушул карыз алыш бериш маданияты мусулмандар арасынан өчүп кеткендиги үчүн кенен келип банктар келип каалаган рибасын, каалаган сүткордугун коюп ойноп атат мусулмандар арасында. Чынбы, туугандар? Же жалганбы? Мусулмандар эгер бири-бири менен карым-катнаш бекем болсо, ишеним бекем болсо, тага жейин бири-бириге карыз берсе, ушундай нерселер арабызга сиңеди эле, ушундай арам акчалар. Келе эле бизге ушундай нерселер? Келбейт.
Банкка эч ким муктаж болбосо, биздин арабызда иштей беле ушундай банктар? Иштей албайт эле туугандар. Мунун баары эмнеден экен? Мусулмандар бир тууган деп, Аллах Таала өзү айткан, иннамал муъминуна ихва. Момундар бири-бирине бир тууган деген. Кандаш бир туугандар, мусулман бир туугандар бири-бирибизге ишенбей калгандыгы үчүн, убадаларды аткарбай калгандыгы үчүн, алган карыздын убагында кайтарбай калгандыгы үчүн, момундар арасындагы мамиле бузулгандыгы үчүн, анан каалаган адам кирип биздин арабызда сүткорлук менен ойноп атат. Буга биз ким күнөөлүү экенбиз? Өзүбүз күнөөлүүбүз туугандар. Ошон үчүн убада деген сөз бул жөнөкөй эле бир адамдын сыпаты эмес. Убадага бек туруу бул ибадат туугандар. Убадага бек туруу бул ибадат. Аллах үчүн деп сиз берген убадаңызды аткарып атасызбы? Иншалла ибадат кылып атасыз. Иншалла Аллахтын алдында бунун сообун, ажырын үмүт кылышыбыз керек Кудайдан. Анткени бул ибадат туугандар. Аллах Таала айткан, убадаңарга бекем. Эгер бир адам убадасына бекем болсо, дайыма бир адамга убада берсе, кыжалатчылык менен ошону, жоопкерчилик менен ошону аткарып аткан болсо, иншалла сизге сүйүнчү. Иншалла сизге сүйүнчү. Аллахтын алдында дагы, бүтүндөй мусулмандардын алдында дагы жүзүбүз жарык болот иншалла. Ошон үчүн туугандар, убадага бекем туруу жакшы сыпат бекен. Эми бул тууралуу айтсак сөз түгөнбөйт. Жарым сааттын ичинде мунун баардыгын айтып түшүндүрүп бериш мүмкүн эмес. Бирок ошентсе дагы Кудай Тааланын буйругу экендигин, пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын өтө маани берип, өтө көңүл бурган сыпаттарынын бири бул убадага бекем туруу экендигин сиздерге айтып жеткирдик. Кудай Таала баарыбызды аманаткөйлөрдөн кылсын, баарыбызды убадасына бекем турган чыныгы мужик эркектерден кылсын, баардыгыбызды Кудай Таала чынчылдардан кылсын. Туугандар, убадасына бекем туруу, аманаткөйлүк бул эң биринчи үй бүлөдөн башталат. Эгер бала чакаңызга бир нерсени убада берсеңиз, аялыңызга бир нерсеге убада берсеңиз, сөзсүз түрдө ошону аткарыш керек. Балдарга жалган эле бирденкелерди айтып бере бербейли. Балам, анан алып берем сага кийин алып берем. Антип жалган менен балдарды только ошол нерсеге үйрөтөбүз. Өзүбүз үлгү болуп, балдарга чын убада берип, берген убадаларды аткарсак, ошо биздин үй бүлөбүздөн чыккан балдар дагы иншалла аманатка бекем, убадасына бекем, чыныгы мужиктер тарбияланат. Кудай Таала баарыбызга мына ушундай аманаткөй үй бүлөсүнө убадасын берсе, любой эле адамга убадасын берсе, убадасын аткара турган чыныгы эркектерден кыла турган болсун баарыбызды. Аллах Таала баарыбызды чыныгы мусулмандардан кылсын. Кудай Таала баарыбызды чыныгы убадасына бекем болгон мусулмандардан кылсын. Аманатына бекем сүйлөсө чын сүйлөй турган, убадасына бекем мусулмандардан кылсын. Аллах Таала ортобуздагы ынтымакты ажыратпасын. Баарыбызга бири-бирибизге болгон бекем ишеним, урмат, сый жана мусулмандар ортосунда бекем сүйүүнү Кудай Таала насип кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, бирахматика.